сегодня закладываем фундамент одной из крупнейших в мире золотоизвлекательных фабрик. Это проект, связавший Республику Кыргызстан с далекой Канадой. 2022 жылдын 4 апрели Кумтөркенин Кыргызстанга өткөрүп берүү боюнча келишимге кол коюу аземи. Бүгүнкү Кыргыз тарабынын жана Канадалык Центр Голд компаниясынын ортосундагы келишимдерге расмий кол коюу аземине кош келиңиздер. Кыргыз тарабынан кол коюуга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Үсүнбекович чакырылат. Аларды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө камтылашууга кол коюлат. 28 жылдын ичинде Центра үлүштүк кирешесин мамлекетке болгону 100 миллион АКШ доллардын тегерегинде гана берген болсо. Ал эми Кумтөр кени толугу менен кыргыз тарапка өткөндөн кийин Тоо кен ишканасы мамлекеттин пайдасына берип жаткан 1 жылдык үлүштүк кирешелеринин өлчөмүн 140 миллион АКШ долларына жеткирди. Башкача айтканда, 2022 жылдын эсебинен 12 миллиард 252 миллион 800 миң сом берилип жатат.